Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Кезекте кыргыз тил сабагы. Демек балдар, өзүңөр баамдап көрүп тургандай, бүгүнкү сабагыбыздын темасы таандык байланыш. Балдар, биз силер менен өткөн сабактарда сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдору, мына ушулор жөнүндө өткөнбүз, Демек, өз ара бири-бири менен байланышкан эки же андан көп толук маанилүү сөздөр булар сөз айкашы деп аталат экен, Сөз айкашынын тутумунда багындыруучу же болбосо негизги жана багынычтуу түгөйлөр болот экен. Ойдун негизин ээлеп турган сөз бул негизги сөз. Ал эми ага багынып, анын маанисин чечмелеп турган сөз булар багыныңкы сөз болот экендигин биз билдик, Эми мына ошол сөз айкашындагы багыныңкы сөздөрдүн маанисине же болбосо багыныңкы сөздөрдүн байланышына карай байланыштар төрткө бөлүнөт экен. Ээрчишүү, башкаруу, ыкташуу жана таандык байланышы болуп. Эми булардын ичинен биз ыкташуу байланышына токтоло кетели. Айрым сөз айкаштарынын багынычтуу түгөйү негизги сөз менен маанилүү жактан гана байланышат. Мисалдары: салкын бөлмө, тез келүү, бийик үй, ачык асман, сулуу кыз, таза жазуу. Мына ушулардын бардыгы сөз айкаштары. Булар бири-бири менен маанилик жактан гана байланышты. Бул жердеги негизги сөздөр булар бөлмө, келүү, үй, асман, кыз, жазуу. Ал эми кызыл менен белгиленген сөздөр булар багыныңкы сөздөр. Мына ошол багыныңкы сөздөргө эч кандай жөндөмө мүчөлөр уланган жок. Алар негизги сөз менен орун тартиби боюнча маанилик жактан гана ыкташып байланышты. Бир сөз айкашын алып көрөлү. Мисалы, салкын бөлмө. Бул жерде бөлмө негизги сөз, ал эми салкын багыныңкы сөз. Бул жердеги багыныңкы сөзгө эч кандай жөндөмө мүчө уланган жок. Ошондуктан бул ыкташуу байланышы деп аталат. Андан кийинки башкаруу байланышы. Мында айрым сөз айкаштарындагы негизги сөз багыныңкы сөздүн жөндөмөдө турушун талап кылып башкарат. Демек, көрдүңөрбү балдар? Ыкташуу байланышында багыныңкы сөзгө эч кандай жөндөмө мүчө уланбаса, ал эми башкаруу байланышында болсо багыныңкы сөздүн жөндөмөдө турушун талап кылып атат. Демек, мында башкаруу байланышында багыныңкы сөздөргө жөндөмө мүчөлөр уланат экен. Мектепке келүү, үйгө кайтуу, тоого чыгуу, сабактан кайтуу, тартип жөнүндө сүйлөшүү, мектепти карай басуу. Мына булар сөз айкаштары. Мындагы келүү, кайтуу, чыгуу, сүйлөшүү, басуу деген сөздөр булар негизги сөздөр. Ал эми мектепке, үйгө, тоого, сабактан, тартип жөнүндө, мектепти карай деген сөздөр булар багыныңкы сөздөр. Көрдүңөрбү? Ушунда мектепке, үйгө, тоого, сабактан деген багыныңкы сөздөргө жөндөмө мүчөлөр уланат. Мисалы үчүн, мектепке дегенде барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланат. Сабактан дегенде чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланат. Ал эми кээ бир сөздөргө жандооштордун тизмектеши келүүсү менен дагы жасалат. Мисалы үчүн, тартип жөнүндө дегенде жөнүндө деген жандооштор. Мектепти карай басуу, карай деген жандооштордун айкашуусу аркылуу бул жерде башкаруу байланышы түзүлүп. Эми балдар, таандык байланышы. Айрым сөз айкаштарында багыныңкы сөз илик жөндөмөсүндө, ал эми негизги сөз болсо таандык мүчөсүндө турса, бул таандык байланышы деп аталат. Көрөбүз мисалдары: эненин мээрими, көлдүн жээги, эжемдин баласы, атанын сөзү, күндүн нуру, менин китебим. Эми бул жердеги энеге бул мээрим таандык экендиги, көлгө жээк
таандык экендиги, атага бул сөз таандык экендиги көрүнүп турат, Мындай байланыштын түрү булар таандык байланыш. Бул жерде эненин мээрими деген сөз айкашын алып көрөлү. Бул жерде негизги сөз мээрим, ал эми багыныңкы сөз эненин деген. Ушул мээрим деген негизги сөзгө таандык мүчө уланып атат. Ал эми эненин деген багыныңкы сөзгө болсо ийлик жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып атат. Көлдүн жээги деген сөз айкашын алып көрөлү. Бул жерде дагы жээк деген негизги сөз, ал эми көлдүн деген бул багыныңкы сөз. Ушул жээги деген сөз, жээк деген сөзгө таандык мүчө уланып атат. Ал эми көлдүн деген багыныңкы сөзгө болсо ийлик жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып атат. Демек, балдар, силер сөз айкаштарын карап атканда кандай байланышта экендигин табуу үчүн силер сөзсүз түрдө багыныңкы сөзгө көңүл бурушуңар керек. Эгерде багыныңкы сөзгө ийлик жөндөмөнүн мүчөсү уланган болсо, бул таандык байланыш болот. Эгерде багыныңкы сөзгө барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөнүн мүчөлөрү уланган болсо, анда бул башкаруу байланышы болот. Ал эми багыныңкы сөзгө эч кандай мүчө уланбаган болсо, анда ал ыкташуу байланышы болот экен. Демек, балдар, тема баардыгыңарга түшүнүктүү болду. Эми үйгө тапшырма. Үйдөн силер 106 көнүгүүнү көчүрүп жазасыңар. Андагы таандык байланышындагы сөз айкаштарын таап, астын сызасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан кездешкенче аман болгула.